Амансыздарбы, ардактуу көрөрмандар, назарыңыздарда кайрадан бабаларыбыздын баяны. Бүгүн сиздерге мен Семетей эпосунан 6-чы көрсөтүүнү айтып сунуштамакчымын. Алгач кептин башында биздин көрсөтүүгө ар дайым өз көмөгүн аябай демөөрчүлүк кылып келе жаткан, колдоп келе жаткан инсандарды айта кетейин. Кыргыз Республикасынын башкы прокурору Зулушев Курманкул Токторалиевич мырзага ыраазычылык билдирмекчимин. Ошондой эле дагы бир алкышты Кыргызстандын Франциядагы элчиси Садык Шернияз агабызга айтмакчымын. Дагы бир ыраазычылыкты Осмонбеков Алибек деген биздин жеке ишкер досубузга айтмакчымын. Дагы бир ыраазычылыкты Жогорку Кеңештин депутаттары Шайырбек Ташиев мырзага, ошондой эле Алишер Козуев мырзага, Мирлан Самыйкожо мырзага ыраазычылык айтып кетмекчимин. Дагы бир ыраазычылыкты Эркинбек Калыгулов досубузга жана Кубан Тойчубаев досубузга арнамакчымын. Эмесе туугандар, Семетей эпосу 6-чы көрсөтүү, көңүл буруңуздар. Ошентип канкейинебиз таластан качып Букарга жетип Чоң Акчий деген жерден иниси Ысмайылга жолугуп, анан баягы Ысмайылга Семетейди өткүзүп берген туугандар. Минтип айткан, найзага таккан желектеп, айкөлдөн калган белектеп, тулпардан калган туяк деп, тура албай тентип мен келдим туйгундан калган чунак деп, сенин жериң Букарды талам десем оң боюн, ушу жыргалдан калган чунакты мен балам десем оң боюн деп, кыркып берип, чыбыгын кылып берип, ырымын баягы Семетейди иниси Ысмайылга өткүзүп берген. Ысмайыл алып барып, Семетейдин тоюн жасап, аны бала кылып алды да. Ал эми Семетей кандай чоңоюп жатат? Бүгүн кепти мына ушундан улайын. Эми мен сиздерге бүгүн ушул Семетейдин мына ушул 6-чы бөлүгүн айтууда бир топ адабияттарды колдонмокчумун туугандар. Аны сиздерге айтып коеюн. 1958 жылы чыккан мына ушул бир топ манасчылардын вариантынан кошулган Семетей эпосу, ушул Семетей китеби бар туугандар. Мына ушундан айтмакчымын. Андан башка Саякбай Каралаев атабыздын өзүнүн оозунан жаздырып алынган момундай Семетей китеби бар. Мындан колдонмокчумун. Андан сырткары туугандар бүгүн өзгөчөрөөк көрсөтүү. Батыштын белгилүү психологу Эрик Бёрн деген абдан үлкөн окумуштуу болгон. Мына ушунун китебинен бир аз мисал келтирмекчимин. Ошондой эле Эрик Бёрндун шакирти Клод Штайнер деген психолог болгон. Анын сценарий жизни людей деген китебинен дагы бир аз мисал келтирип кетмекчимин. Эмесе улай берейин. Ошентип Семетей Букарда өсүп жатат. Аны сиздерге мынау 58 жылкы чыккан китептен бир аз үзүндө болуп окуп берейин. Андан кийин дагы кебибизди улайбыз. Кырам манас көк жалдын ата экенин билгиспей, жаратканы кошойдун бата экенин билгиспей, кеңирсип жаткан кең талас жер экенин билгиспей, артыкча тууган канекей эне экенин билгиспей, таманын жерге тийгиспей, маңдайын күнгө күйгүспей дейт. Туугандар, эмне үчүн мен сиздерге азыр айрым психологдордун китептерин көрсөтүп кеттим? Кыргыз биздин ата бабаларыбыз баатырларды кантип чоңойткон? Баягы бизде айтып коет эмеспи? Эмне үчүн бизде алиге чейин манас төрөлбөйт, манас жаралбайт, ошол Семетейдей мыкты жаралбайт деген баягындай кейиген кепчиген кептерди көбүрөөк угуп калат эмеспизби? Эми биздин аталарыбыздын балдарга тарбияны кандай бергендиги тууралуу маалымат угуп алыңыздар ушул жерде туугандар. Алгач Манас атабыздын керезинен баштайлы. Манас атабыз айтып атат: мен өлгөндө Семетейди ушул жерде алып жүрсөң, тетигил менин артымда калган алтарам абыке көбөш баш болгон инелерим Семетейди бул жерге тургузбайт, бул жерге батырбайт. Мындан көрө кан өлгөндө катынга төркүнү жакшы болчу эле дейт. Ошол төркүнүңө алып кет, тетигил Темиркан атаңды көздөй качып кетпе, элдин белин ашып кет деп жатат. Темирканга да келгенде тетигил Манастын жайын угуспай, таластын жайын угуспай, киргийимин кийиспей, жетимдигин билгиспей 12-ге келгенче чоңойтсун деп Манас атабыз айтып атат. Андан кийин Бакай канкейди узатып жатканда 12-ге келгенче эгер адам болсо Темиркан дейт, жаман идиштен тамак ичирбес дейт. Андан кийин бирөөнүн колун тийгизбес, баланын жүрөгүн өлтүрүп жалтаан кылып койбос. Ошол
баягы 12-ге жеткенче кожо молдого кармап берип дейт, эми аалымдарга баягы кармап берип, мугалимдерге кармап берип билим алдыр деген сөздү айтып атат. Андан кийин олдоксон болуп калбасын, колуна мылтык жаа берип согуш өнөрүнө көндүр деген айтып атат да. Эми карап туруңуз, балага 12 жашка чейин мына ушундай аспеттеп мамиле жаса. Билимдин башатын көзүн ачып кой, илимдин көзүн ачып кой. Анан дагы жоо жарак кармасын, жоо тарбиясынын дагы көзүн ачып кой деп жаткан сөз туугандар. Аны ошол батыштын психологдору Эрик Бёрн, Клод Штайнер деген кишилер айтат. Ар бир бала төрөлгөндөн баштап 8 жашка чыкканча өзүнүн өмүр бою кантип жашай турган сценарийин жашоосунун жазып бүтүп коет дейт. Эгер жалтаң болуп, жашынан ыдык көрүп, же болбосо айрыкча чолчоңдоп, эркелеп, же болбосо бир жүрөгү өлүп, сынып, муну ушинтип кала турган болсо, анда ал бала 8 жашка чыкканча ушул психологдор айтып атышат. Эрик Бёрн жана Клод Штайнер. Булар дейт, өмүр бою өздөрүнүн жашоосунда кантип жашайм деген сценарийине ушул мүнөздөрдү жана чөйрөсүнөн көргөн, ата-энесинен көргөн тарбияны бүт баарысын ошол сценарийине жазып алат дейт туугандар. Мына эми биздин кыргыздын ата-бабаларыбыздын балдарына берип жаткан тарбиясына кезек келди. Алгач Манас атабыз жанагынтип айтты. Андан кийин Бакай атабыз да айтып атат. Тетигил Семетей 12-ге чыкканча баягы билим берип, аалымдарга кармап берип деп жатат. Андан кийин олдоксон болуп калбасын, колуна мылтык берип, жаа берип, мынтип чоңойткун. Эгер ушинтип чоңойбосо, атасын тартпай калса, анда 12 жашында анда Бакай экинчи жолу өлдү деп айтып кое бер дейт. Бакай төө кайтарып 12 жыл Семетейди күтөмүн. Ушул таласка түшүп келип, бийликке дарылашпаймын деп муну ушинтип ант берип кетип калды туугандар. Эми Семетей ошол Манас атабыздын керээси боюнча, Бакай атабыздын насааты боюнча дегеле кыргыз элинин батырларга, кыргыз элинин балага берген баягындай тарбия ыкмасы боюнча чоңоюп атат туугандар. Могу жерде угуп туруңуздар. Албетте, бул сөздү айтуу менен мен балаңызды таптакыр чолчоктотуп 12-ге чыкканча анын көзүн карап, анын тетигил шоктуунун баарына көз чумуп олтур деген сөздөн алысмын. Бул жерде аалымдарга кармап берип тарбия алдыр деп атат, жана согуш өнөрүн үйрөт деп атат. Эми азыркынын тили менен айтканда спортко кичине кызыктырып кой деген сөздү айтат. Эгер 12 жашка чейин мына ушул баягы ийге келе турган камырдай жумшак кезинде бала тарапка өтүп, балага түшүндүрүп айтып, ар кандай өнөрдүн көзүн ачып койсоңуз, анын кызыгуусу ойгонуп, өмүр бою мына ушундай адам болуп жашап өтөм деп өзүнүн баягы турмуштук сценарийине жазып алып, анан өмүр бою мына ошол түзүк адам кылып тарбияласаңыз, түзүк болот. Жалтаң адам кылып тарбияласаңыз, жалтаң болот. Баягы зааркантип жүрөгүн өлтүрүп койсоңуз, өмүр бою ошол зааркануу ичинде калып калат деген сөздү айтып атат. Эми карап туруңуз, аны менин сөзүм куру болбош үчүн, азыркы мен айткан психологдордун сөздөрү куру болбош үчүн биз Манастан Семетейдин кантип чоңоюп атканын окуп берейин туугандар. Букарда эми Семетей чоңоюп атат. Жана айтып кеткем, таманын жерге тийгизбей, маңдайын күнгө күйгүзбөй дейт. Эми бул баягы канаттууга, кактырбай, тумшуктууга чокутпай, бапестеп минтип өстүрүп атат 1 жашында. Тай атасы Темиркан садагасын кактырган, көңүлү эркин өссүн деп күндө улак тарттырган. 1 жашына келгенде бирге ойногон балдарды беймаза кылып жадаткан, 2 жашка келгенде эр мүнөзү көрүнгөн, 2 көздөн чачырап учкундары көрүнгөн. Эми карап туруңуздар, баягы бала жалтаң болбой, курч, жакшы тарбия алып, ата-энеси колдоп артынан ушинтип чоңоюп атканын айтып жатат. 3 жашына келгенде жолборстой болгон көзүнөн жалындап нуру төгүлгөн, 4 жашына келгенде тең туш балдар жологой кабыргам кайрып калат деп жакындабай жанына тентигени көрүнгөн. 5 жашына келгенде берендиги билинген, каруусуна окса да кадимкидей илиптир. Канаты бар бууданды жаш Семетей миниптир. 6 жашка келгенде ар мүнөзү байкалган, атасынан ашат деп ар ким келип айта алган. 7 жашка келгенде жээликкендей күүлөнгөн, жерге карап күңгүрөп өзүнөн өзү сүйлөнгөн. Мылтык атып, жаа тартып, жан тең келбей үйрөнгөн. 8 жашка келгенде
шереңдөнүп жулунду, темирден кийим деп чечип таштап булумду жазгы жүргөн үйөрдөй жан жагына урулду. 9 жашка келгенде тоого колу сунулду, тоого чыккан токойдун түп тамыры жулунду. Тоодой болгон бул тентек топту бузат эми деп толгон элге угулду. 10 жашына келгенде оолоп учуп дегдеди, оюна түшкөн кыялын бир да жанга бербеди. Оожок чыккан тентектин сазайын берип колуна окшото кыйнап тергеди. Кабылан тууган чунакка каршы бир жан келбеди. 11 жашка келгенде оттой жигит ээрчитти, оюндагы жумушун ого бетер өрчүттү. 12ге келгенде ал оолоп турган өрт болду, ачуусуна тийгендер аянбастан мерт болду дейт. Эми туугандар, бул жерде көркөм чыгармада мына ушундай сүрөттөлүштөр болот. Ал эми биздин балдарга тарбия берүү баягындай наркыбызга алып келе турган болсок, ушул жерде балага кандай тарбия бериш керек экенин, баланы ошол 10 жашка, 9 жашка, 12 жашка чыкканча кандай колдоп туруш керек экендигин бул Манас китеби бизге насаат катары Манас атабыз өзү керээзинде айтып жатат. Бакай атабыз баягы алдыда жүрсө ак жолтой, артта жүрсө саң колдой болгон Бакай акылман атабыз бизге мына ушундай насаат калтырып кетип атат. Анан Семетейдин өсүп жатканын көрүңүздөр туугандар. Эгер биз балдарыбызды мына ушул Манас китебинде бая айткандай таризде тарбиялай турган болсок, албетте мына ушундай Семетей сыяктуу, Сейтек сыяктуу, Манас сыяктуу мыктылар биздин каныбызда бар. Албетте дагы биздин арабызда болорунан шек жок туугандар. Баягы аккан арыктан суу агат дейт. Кыргыздын ичинен дагы Манас чыгат, дагы Семетей чыгат, дагы Сейтек чыгат, Курманбек чыгат, Эртештик чыгат, Жанышбаев чыгат. Ушундай мыктылар дагы өсүп чыгат. Бирок тарбияны кичинесинде келтиришибиз керек экен туугандар. Ошентип Семетей Ысмайылды ата деп, Темирканды чоң ата деп, мына ошол Букарда чоңоюп 12ге келди. Анан бир күнү Темиркандын ордосуна бир топ букарлык ала чапандар чогулуп келди дейт. Чогулуп келип алып, бая Темирканга бүгүлүп, жүгүнүп, таксыр жаман көрсөң жаман көр, бирок бир нерсе айтпасак болбойт деп отурушат. Айтарыңар эмне? Айтпайсыңар эми деп Темиркан суроо салса, мынтип жатат. Таксыр жаман көрсөң жаман көр, өзөндүн талын кыйып ал, өрттөнүп чыгып баратат, береки жетимиңди тыйып ал деп Семетей жөнүндө арызданып келишиптир. Көрсө, бу жетимди тыйбасаң, капкалуу букар калыңшаар калаасына конбойбуз, эртелиге чейинки убак эрмектей берсе жетимиң кордугунан оңбойбуз. Көрсө баягы Семетей букарды үч көтөрүп шоктук кылат экен. Ошол шоктугуна чыдабаган букардын анча-мынча элдери чогулуп келип алып, бая Темирканга таазим кылып анан арыстанып турган экен. Көрсө, ой, бунун кордугунан оңбойбуз, быйыл 12ге келиптир, 15ке келсе оң кылбайт, баарыбызды соо кылбайт. Буланы булап алат го, минтип жүрсө жетимиң бузукту мыктап салат го. Минте берсе бу жетим буурусунду бурдурбайт, буйрубасаң алып айтсам бизди бул букарга тургузбайт дейт. Баа жерди айдатпайт, минте берсе бизди букарга тургузбайт. Мунун кыяптуу жини кармаса кыргынды бала салат го, оймогоз ботөгөз ойкуштаган кыздарды олжо кылып ушинтип кыргызга айдап барат го. Буурусунду бурдурбайт, буйрубасаң алып айтсам бизди бул букарга тургузбайт деп, муну ушинтип Темиркандын кулак мээсин жеп арызданып башташты. Шамыянды шайлатпайт, аман болсо бу жетим жайкы кошто айдатпайт. Жердин жүзүн аштырбайт, кенен тукум чаштырбайт жайдын күнү болгондо. Аман жүрсө бу жетим жалдуу байтал мингиспейт, күздүн күнү болгондо күркүрөй берсе бу жетим куйруктуу козу жегиспейт деп муну ушинтип катуу таарынышып, баа Семетейдин шоктугуна катуу баягындай ызааланышып келип анан кийин Темирканга мына мындай сөздөрдү сүйлөп алат дейт. Анан ошентип жана букарлыктын тургундары, букаралары Темиркандын жармысы токтосо жармысы баштайт дейт. Эй, жакында бул сенин тийип алат бээңди. Эгерде бир сөз айтсаң чыгарып ийет кээңди. Ой, кокус эле каршылык кылсаң чыгара муштайт мээңди деп тетил Темирканга жамандап, букарадан зор чыкты, сенден өткөн чоң чыкты бул деп, ба Темирканга бир аз шыкап ушинтип айтып атышат да. Анан мунун дейт, тетигил карап турсаң, чалгырты жүрчү көзүндө дейт,
чакылдап бекем сөз кылсаң чалганы турат өзүңдү деп Темирканга да айтышты. Ай, бул бала ак маралды кубалап уй кылгандын тукуму, аяламдын баарысын буй кылгандын тукуму, көк марал айдап кубалап уй кылгандын тукуму. Эми Манастын баласы бул деп атат да. Бул бала соо бала эмес. Бул тетигил баары бир Кыргыздан келген Манастын баласы да. Бу көздөгөн жердин баарысын буй кылгандын тукуму, өлөңдүү жерге өрт койгон, тулаңдуу жерди тутанткан, кара сууга кан куйган, өзөндүүнү майлаган, өчөшкөнүн тийгенди кармап алып жайлаган, сугалагын койбогон, сурап ичте тойбогон, караңгыда айдаса кабылан сындуу жойлогон, бу бачагар кыргыз тукуму деп мынтип баягы Темирканга абдан жамандап кое беришти дейт. Бул жетимиң деген жөн тукум эмес да, жакында өзүңдү соо кылбайт бул деп Темирканга жамандап айтып атпайбы? Бул жүргөн жерин чуу кылган, баскан жерин буй кылган. Бул Манастын баласы да баары бир. Жакында көрөсүң, бээңи талап алат. Кокус бир нерсе деп айта турган болсоң, мээңди жара коет деп муну ушинтип жамандап кирди дагы, анан бири дагы катуу сөз айтып койду да. Мунун энекеси Каныкей тайган итче желделе, тарчылык чоң көрүп таластан тентип келделе. Тасмиясы жогунан кыркы ийип чыбыгын кылып берип ырымын баланы Ысмайылга берделе. Бул Семетейиң турсун же букарга, же биз туралы букарга. Болбосо биз букардан тентип бая чачылып кетели деп Темирканга мына ушундай сөздү айтты. Жергенин талын кыйып ал, таксыр жетимиңди тыйып ал дешип элдин баары чогулуп келди. Темирканга катуу тийди. Темиркандын абдан жаалы чыкты дейт. Баягы букаралары тетиги Семетейди жамандап бөйпөктөшүп Темиркандын колтугуна корголошуп келди. Бирок айткан сөздөрү ушунчалык ачуу зар болуп Темирканга тийди. Анан Темиркан аскерлерине буйрук берди. Жигиттер дегенде жигиттер тизилип турду дейт. Тетигилер да жерден баарысынын бирден башын кыя чабайын деди. Анча-манча катуу сүйлөгөндөрүн алып чыгып каматты дейт. Анан мынтип сүйлөп атат. Ушу турган Семетей, өзөндүү дайра булагым, өлгөндө көргөн чунагым, тулпардан калган туягым, туу казанат чунагым, найзага таккан желегим, асылдан калган белегим, азып келген Каныкей, ар кайсы ушак укканым, өз өзөгүмдөн чыкканым, өлгөндө көргөн Семетей, тилегим гана Кудай бергеним, мааниси жок сөз айтып баламды менден бөлбөгөн. Баламды мага тукуруп келдиңерби силер? Тетигил Каныкей деген кызым өзүмдүн өзөгүмдөн чыккан, мына ошону мага тукуруп келдиңерби силер? Ошону жамандап келдиңерби силер? деп айтып жатат. Бакылдап туруп жаман журт, баарың менден өлбөгүн. Өлгөндө көргөн Семетей, булаңды булап алдыбы, бузукту салдыбы? Аңкоо кыял жаман журт, алаңды ала качтыбы? Арыз кылсаң чогулуп, ак теңге булуң чачтыбы? Семетей силерге эмне кылып койду? Эмне? Тетигил булаңды булап талап алдыбы деп, баягы мата кече кийим кечеңди чечип алдыбы, тонуңду деген сөздү айтып атат. Болбосо тетигил тыйыныңды, байлыгыңды талап алдыбы деген сөздү айтып атат. Ушу турган Семетей, бозала туйгун болпоңум, боорумуң бузуп сөз айтпа, атаңдын көрү жаман журт. Ушу турган Семетей менин бос карчыга чолпонум, Кудай бир берген бала экен, аш келе берген эрмегим. Кааласа жазар кумарым, 12-ге келделе ушу турган Семетей менен кара кашка тынарым деп мынтип жоопту берди дейт. Баягы Семетейдин үстүнөн арызданып келгендер акырын кылтылдатып сөз айтып, тамчыдай болуп тама-тама акыры таш тешербиз деп Темирканга Каныкейди, Семетейди жамандап келгендер бозала болуп өлүп кала жаздашып анан кийин таркап кетти. Андан кийин Темиркан көпкө ойлонуп олтурду. Эми эл оозунда элек жок. Эселек тууган жаман журт элиң бөлөк экен деп бирөө айтып коебу. Атам Манас көк жалды жашырып жүргөн экен деп, бузуктугун таятам ашырып жүргөн экен деп капырышып турган Семетей буламды булап алабы, кийин чоңойсо мага душман чыгабы деп катуу кыжаалат болуп ойлонду. Анан көпкө ойлонгон соң эми Семетейди өз ордума хан көтөрүп алсамбы? Азыр ушундай бир чоң той берейин. Бул тойго 8 канды башкарчы экен. Мына ушул 8 кандын баарын чакырайын. Андан башка дагы хандарды, бектерди бул чоң тойго чакырайын.
күлік чаптырайын, байге болот деп төгөрөктүн төрт бурчуна кабар берейин. Билгенге манастын ашы болсун, билбегенге семетейдин той болсун. Анан ошол тойдон кийин семетейди оордума кан көтөрүп салайын. Ошондо мүмкүн шоктугун тыяр, ошондо элге кам көрүп баштар, ошондо элге мээрими ойгонор. Баягы чоңоюп өзүнүн хан дооруна жеткенде ойлонор деп Темирхан мындай акылга алчап. Анан Темирхан бир топ тарапка ат чаптырып, өзүнүн кол алдындагы 8 канын чакырып, баягы тойдун камылгасын кылып калды дейт. Бул кабарды Букардагы Каныкей энебиз да угуп калды. Каныкей угуп, жүрөгү түрсүлдөп, ушул байгеге тетигил 60 асый Тайторуну да кошуп ийсем бекен. Тайтору буга чейин абдан көп байгелерге чабылып, өзү негизи мурдада айткам, азырда кайталап айтып кетейин, бул Тайторуну тетигил ооганды жердеген Кошой абабыз Сагынбай Орозбаков атабыздын варианты боюнча ооганда катаган журтун ошол Кошой абабыз башкарып, ошол Бадакшан балыкка чейин, тетигил үргөнчкө чейин Кошой абабыз башкарчу экен. Мына ошол Кошой абабыз Манас өлгөндө Бакайга азасына берген экен. Болгону мына ушул быйыл 60 асый болуп каржалып турган чак экен да. Ошол кезде Каныкей дейт. Эми мен сиздерге бул окуяны, бул жерин 1958 жылы чыккан бир топ манасчы аталарыбыздын вариантынан топтолгон манастан окуп берейин туугандар. Ошол кезде Каныкей келгендерден ке уккан 8 кан журтту чогултуп той беришет деп уккан. Бул кабарды укканда Тайторудай бууданды чабайын деп бул тойго ырым кылып калды эми. Күрүштөн күрөп жем берип, күндө терин алды эми, арпадан аса жем берип, айда терин алды эми. Манастан калган боз кисе моюнга байкуш салынып, аксар башыл кой айтып, арбактарга жалынып, кабырга сөгүз сөгүлүп, көзүнөн жаш төгүлүп, көңүлдүн баары бөлүнүп, көөдөнгө батпай көп сана көксөп жүргөн экемин. Көзүнүн жашы 10 сала, бөдөнө сындуу кайран көз, бөлөк-бөлөк жаш кетип, карагаттай кайран көз, камчы бою жаш кетип. Алапайын таба албай, адамга акыл сала албай, эми эч ким жок дейт. Баа акыл сала турган да киши жок. Ушул Тайторуну чапсам бекен деп, баягы жем берип, аны суутуп, терин алып, муну ушинтип даярданып калды дейт. Өзүнөн өзү камыгып, өксөп ийди Каныкей. Өзөктө өрткө чалынып, атпай кыргыз кең талас, өзүнүн элин сагынып. Казбай калай Кудай орумду, кайнатпа Кудай шорумду, караң күн башка не салдың ушунча бүлүк сонунду. Казгалдак деген кайран куш кайрылбай учат талы үчүн, канчаны көрдүм кайран баш карындан чыккан бал үчүн. Бөдөнө деген кайран куш бөлүнүп учат талы үчүн, бөлөкчө кордук мен көрдүм боорумдан чыккан бал үчүн. Бел байлап турган белим жок, бекип жаткан жерим жок, белгиге чапсам торуну, жеңекемдин аты деп белсинип сүрөп алгыдай белгилүү кыргыз элим жок. Октой болгон Тайтору белгилүү күлүк мал эле, береним төрөм өлгөндө катагандын кан кошой кагылайын абакен Бакайга асага берген мал эле. Анык тулпар Тайтору байгенин эчен көрдү эле, мөөрөйүн бербей бөлөккө олжонун эчен бөлдү эле. Ушу быйыл жаныбар каржалар кези болду эле. Азуусун жалап жаныбар 60 асый болду эле. Кимдер сүйүп койчу экен, мендей жесир катынды төлгөгө чаап көрөйүн Тайтору күлүк атымды. Астыга келсе Тайтору, ушул турган Букардын баш байгесин бөлөйүн, артта калса Тайтору, ары жок катын дегиспей, ажалдан мурун өлөйүн. Деп муну ушинтип Тайторуну байгеге кошсом деп, тетиги Семетейдин багын сынап төлгө кылып көрсөм деп, таптап күндө терин алып, даярдыкты көрө баштады. Артында кылчайып карап, акылдашар, кеңешер кишиси жок. Жана айтып атпайбы? Кимдер жакшы көрчү экен, мендей жесир катынды деп. Мына жалгыз. Тетигил Тайтору байгеге кошулуп, мүмкүн алдыга чыгып келе жатса, артынан кыргыз эле кыргыз деп, манас эле манас деп, баягы калпагын көккө ыргытып сүрөп алар кыргыз жок. Муну ушундай жалгыз тетигил атасы той берер күндү болжоп муну ушинтип калды дейт туугандар. Эми окуянын аркы жагын кийинки көрсөтүүдө айтып бермекчимин. Бүгүнчө баарыңыздар менен коштошом. Аман болуңуздар.
Урматтуу көрөрман, ушул сиз көрүп жаткан ар бир көрсөтүү биздин бабаларыбыз жөнүндө улуу баянды калкыбызга жайылтып, айрыкча кийинки муунга айтып жеткирип берсек деген биздин аракетибиз. Жаштарыбыз тегин таанып, нарктуу өссө деген тилек менен жасалып жаткан эмгек. Бул ишке сиз дагы салым кошуп, экрандагы М-банк номерибиз аркылуу бизге колдоо көрсөтсөңүз болот. Жалгыз аттан чаң чыкпайт дейт. Бизге сиздердин ар бир колдооңуздар чоң көмөк. Баарыңыздарга бабаларыбыздын руху ыраазы болсун жана баарыңыздарды Кудай жалгасын.